Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү кыргыз адабияты сабагыбызды баштасак, балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз силер көптөн бери айтып жүргөн тема өлүп тирилгендер поэмасы. Ушул поэмага кызыккан окуучулар абдан көп болгон. Бүгүн ушул теманы өтөбүз. Бул поэманын кыскача мазмунун айтып берем силерге. Андан соң өзүңөр окуп мага кайтарым байланышка чыгуу аркылуу айтып бересиңер балдар. Согуш бүтүп, тынчтык өмүр өкүм сүрүп, турмуш оңоло баштаган мезгилде кабылан жүрөк баатырга окшогон замана адамдын акыл эсин камчыладып. Келечек максатты көздөй зуулдап бараткан учурда кандайдыр бир жагымсыз окуялар аргасыздан акындын эсине кылт этип түшүп, бирде ыза кылса, кээде күлкүсүн келтирет. Согуш бүттү деген сүйүнүчтүү кабар кайыңдыга да тарап, жумурай журт жеңиш тоюн тойлоп, батыштан жабыла учкан боз куштардай жоокерлер улам биринин артынан бири ата конушка кайтып жатышты. Демек балдар, бул жерде Алыкул Осмоновдун өзүнүн туулуп өскөн айылы тууралуу кеп болуп жатат. Ал жерге согуш бүткөндөн кийин аскерлердин келип жаткандыгы баяндалып турат. Далайдан бери кан кечип жүргөн көптүн бири Султан Казынын дагы 4 жыл жүргөн сапары карып айылына келди. Бирок аны аркайган ала тоодон башка бир жан тосуп чыкпады. Жоокер ой токтотуп эки жагына назар салса, бул үйдө көптөн бери киши жашабагандай, короонун кунары учуп, кейпи кеткен. Бул көрүнүштү ал ар кандай жооруп, өңү кумсарып, Жапар деген досунун үйүнө жөнөйт. Досу кучак жая тосуп алып, кошуна колоңдор, туш-туштан убап-чубап келип, бирөөлөр кучактап, бирөөлөр бетинен өбө баштайт. Ошондо элдин ичинен ата-энеси менен аялы жок. Султан Казынын ичи уйгу-туйгу болуп, бирок сыр бербей, качан гана атасын чакырып кел деп ат чаптыргандан кийин гана Султан Казынын санаасы тынып, бир аз эс ала түшөт. Кеч пешимде атасы дагы келип калат. Ата бала учурашкандан кийин үй эмнеге бош калган, кайда көчүп кеткенсиңер деп сурайт. Атасы айыптуудай жээртиктейт, жооп бере албайт. Атасынын абалын түшүнө койгон сезимтал бала анда сен айт дегенсип Жапар досуна карай тиктейт. Өзүңдөн 2 жылдай кат келбей, анан өлдү деген кабар алдык. Ыйлап сыктап жүрүп, 1 жылдай убакыт өтүп өтпөй, аялың жаркын гүл ата-энеңди жер каратып, орто арыктык бир кемпайга тийип кетти. Бул кайгыга чыдай албай, кемпир шал көп чыгым тартып, сага аш берип, анан жогорку бек ашырга көчүп кетишкен деп Жапар болгон окуяны баяндайт. Ошентип балдар, бул жерде Султан Казы бир өлүп тирилди деген поэманын негизги мааниси мына ушунда жатат. Демек бул жерде Султан Казыдан кабар келбеген соң, согуш мезгилинен ошол жактан өлдү деп угушуп, ата-энеси бул жерден аш берип, элдерди чакырып аза күтөт. Мына ошондуктан кийин келгенде Султан Казы бул окуя жөнүндө билет дагы. Демек бул жерде балдар поэманын негизги өзөгүн Султан Казы негизги каарман болуп саналып, ал өлүп тирилди деген мааниде поэма мына ушундай окуялар менен баяндалып турат. Эми балдар, китебиңердин 200 бетин ачып, бул поэма тууралуу толук окугула. Поэма негизинен биз билебиз окуучу. Поэма ыр түрүндө жазылган акындын чыгармасы болуп саналат. Андыктан өлүп тирилгендер поэмасын жакшылап окугула, түшүнгүлө, андан соң мага кайтарым байланышка чыгуу аркылуу түшүндүрүп айтып бергиле.